ушул майрамдарды майрамдай берели. Майрамыңыздар менен. Каракол шаарынын тургундары менен конокторду президенттин Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов, Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаев куттукташты. Райондуу жана Каракол шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсү тууралуу маалымат айтылды. Муниципалдык кызматтын кызматкерлери арда грамоталар менен сыйланышты. Биринчи эгемендүүлүк алганда биз Сайыз убагында да иштеп келдик. Ошону менен катар Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алганда да иштедик. Ошондо баягы Союздук республикалардын ортосунда алакалар үзүлүп калганына байланыштуу экономикалык өтө чоң кризиске кабылганбыз. Ишканалар иштебей калган, колхоз совхоздар иштебей калды, башка объектлердин баары тең иштебей калды. Ошол эки оор акыбалдан биз Кыргыз Республикасы нейли, Кыргыз Республикасынын өзү аман эсен өттү десек болот. Иш-чаранын алкагында айыл чарба көргөзмөсү уюштурулуп, Каракол шаарында жашаган этностордун өкүлдөрү улуттук буюмдарды жана деликатестерди тартуулашты. Каракол шаарынын мэриясынан билдиришкендей, быйыл маданият ишмерлери эгемендүүлүк күнүнө белгилөөгө өзгөчө даярдык көрүштү. Быйылкы жыл биз үчүн абдан бир ак жолтой жылдардын бири болду десек болот. Аны менен бирге ушул жалпы кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эгемендүүлүгүбүз кут болсун, элибизде тынчтык, токчулук болсун. Ар дайым мамлекетибиз өнүгүп өсүп, дүйнө жүзүндө эң үлкен өлкөлөрдүн арасына кошулсун демекчи. Быйыл салтанаттуу иш-чара президенттин Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн реконструкцияланган имараттын жанында өтөдү. Себеби борбордук аянтта оңдоолор жүрүп жатууда. Бирок ага карабастан элдин майрамдык маанайы жогорку деңгээлде болду. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат Кыргыз жергебизде. 31 жылдан бери жакшылыкка күндөр өттү дегендей, жаңа жобуз келип, ишибиз алга жылып дегендей, мындан арда Кыргыз жеринде экономикабыз өссүн, Кыргыз мамлекети алдыңкы мамлекеттерден болсун. Буюрса жыгыштар бар жакшы, Кудайга шүгүр. Суга шүгүр дейли, дагы жакшы күндөр алды да. Кыргызстаныбыз өсүп өнүксүн. Иш-чара 4 саатка созулуп, жакшы маанай менен жыйынтыкталды. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля». Эркиндик ата-бабаларыбыздын каны менен кошо айланып, жаны менен кошо жашаган, муундан муунга өткөн улуу дөөлөт. Быйыл көз карандысыздыктын кабылына келишине 31 жыл болду. Бүгүн 31 августта өлкөбүздүн бардык аймактарында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү салтанаттуу белгиленүүдө. Балыкчы шаарында да ар түрдүү программадагы майрамдык иш-чара шаңдуу өткөрүлдү. Алгач Балыкчы шаарынын мэри Бакыт Шаршеевке 02-626 аскер бөлүгүнүн командири Алмазбек Абдибаитовдун коштоосунда Коргоо министрлигинин аскердик техникалары жана курал-жарактары көрсөтүлүп, мүнөздөмөлөрү айтылды. 40 мм РПГ СМП, 3 противтанк гранатомет топот, сол танка жана жеңил брондогу автотехникаларга дайындалган өзү. Бул жана зоотторду жана токтошкон адамдарды жок кылууга дайындалган өзү. Дальность стрельбы өзүнүкү алыска аткан 400 метр. Ага улай Балыкчы шаарынын маданият бөлүмү тарабынан даярдалган Залкарлар доору аталышындагы театрлаштырылган көрсөтүм болду. Андан кийин шаар мэри Бакыт Шаршеев менен шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаковдун элди куттуктоолору орун алды. Эгемендиктин мамлекеттин ээси эл бүгүн элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн эң ыйык, эң улуу күн. Бүгүнкү күндө эгемендүүлүк күндү белгилеп жатып, дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орунду ээлеген өлкөбүз үчүн сыймыктанбай коюу мүмкүн эмес. Эркиндигибиз ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде жашай турган сезимибиз. Эгемендүүлүк күнүбүз жакшылыкты, ынтымакты, түбөлүк коштосун. Максаттар, тилектер жылда ишке ашып, эл журтубуздун, шаарыбыздын, калкынын ичинде ырыс алды ынтымактын нуру жаркырап турсун. Сиздерди бардык Кыргыз мамлекетинде бүгүн 31 август эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын белгилеп майрамдап жатканыбыз менен жалпы Балыкчы шаарынын депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атымдан куттуктап кетүүгө уруксаат этиңиздер.
Андан соң бир катар инсандарга өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына карата шаардын социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана үзүрлүү ак ниет эмгектери үчүн Балыкчы шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун ардак грамоталары, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымдары үчүн төш белгилер тапшырылып, ошондой эле Балыкчы шаарынын ардактуу жараны наамдары ыйгарылды. Буга кошумча Балыкчы шаарынын социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, шаардын коомдук иштериндеги активдүүлүгү жана мыкты ишмердүүлүгү үчүн бир нече ишкана мыкты ишкана деп белгиленди. Мындан тышкары Балыкчы шаарынын көрктөндүрүүсүнө жана эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуудагы кошкон зор салымдары үчүн Балыкчы шаарынын үлгүлүү үйлөрүнүн жашоочулары жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун ардак грамоталары менен сыйланышты. Бүгүнкү салтанатта 31 август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын күнүнө карата Иван Васильевич Панфилов атындагы 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын 31 жоокери 31 чакырымга чуркап, акырында мэриянын алдындагы аянтка келди. Мото аткычтар дивизиясынын 31 жокери 31 чакырымды аралыкты чуркап өттү. Ротанын командири майор Сыдыков. Эгемендик майрамы менен куттуктайм. Ура! 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 Эркин тур! Сөз Панфилов атындагы 8-чи гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын командири гвардиянын полковниги Абдубаитов Алмазбек Алымкуловичке берилет. Урматтуу коноктор, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу мааракенин катышуучулары, сиздерди өзүмдүн жана Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Панфилов атындагы легендардуу 8-чи мото аткычтар дивизиясынын өздүк курамынын атынан 31 жылдык маараке менен куттуктайм. Өлкөбүздүн келечеги баарыбыздын колубузда. Бүгүнкү күндө баарыбыздын алдыбызда. Мамлекет мага эмне кылды деп сурабастан, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деп суроо берчү учур. Баарыбыз биргеликте муундар арасындагы байлашты күчөтүп, Эгемендүү Республикасынын өнүгүп өсүүсүнө салым кошууга милдеттибиз. Майрамдык иш-чарада мектеп, бала-бакча жана жеке ишканалардын азык-түлүк көргөзмөсү, шаардын тарыхы тууралуу архивдик материалдардын, шаардын өнүгүүсүнө салымын кошкон чыгаан инсандардын жана чыгармачылык, кол өнөрчүлүккө багытталган биз ынтымактуу үй бүлөбүз сынагынын көргөзмөлөрү, спорттун кира көтөрүү, кол күрөш, аркан тартыш түрлөрү боюнча мелдештер болду. Багдөлөт Искендеров, телерадио компания Волна Иссык-Куля үчүн Балыкчы шаарынан. Кыргызстандын областтарынан чогулган ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын жөө жүрүшү Чолпон Ата шаарында башталып, Каракол шаарында жыйынтыкталууда. Жөө жүрүш быйыл 8-чи жолу өткөрүлүп жатат. Буга чейин 5 жолу Ысык көлдүн түштүк жээгинде болгон. Ал эми 2 жолу Чүйөрүндө болуп, буга чейинкиси эл аралык мааниге ээ болгон экен. Я желаю, чтобы вы достигли конечной цели этого марша. Я знаю, что это не последнее мероприятие. Мы готовы и дальше с вами поддерживать вас, с вами дальше работать над продвижением ваших прав. Быйылкы жөө жүрүш Ысык көлдүн түндүк тарабында 1-чи жолу өткөрүлүп жатат. Жана аны колдогон демөөрчүлөр да быйыл көп болду дешти. Партнерлор менен ОБС, ВКПЧ, ФСТС, Министерство труда социального развитиялар менен организовать эттик. Стартыбыз Чолпон Атадан башталды. Жүрүштөгүлөрдүн бардык чыгымдары жана ортодон токтобой сала турчу жайлары дагы демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен болду. Жана да катышуучулардын коляскалары көбүнчө Германия жана Катардан келген коляскалар экен. Жакшы, нормально өттүк, происшествиялер болгон жок. Анан пансионатта токтоп, ошо пансионаттан 2 күн жүрдүк пешемашка. Жалпысынан жүрүшкө Кыргызстандын 5 областынан Ош, Баткен, Нарын, Чүй жана Көлдөн 40тан ашуун адам катышып, алардын ичинен 21 коляскачандар, калганы баса алгандар жана ыктыярчылар. Биз үчүн бизсиз эчтеке.
Бул лозунг аябай маанилүү. Эмне үчүн дегенде, кээ бир адамдар ойлойт, майыптуулугу бар адамдар үчүн биз чечебиз. Алар эчтеке билбейт, биз чечкен менен ошондой жашаш керек деп. Өзүмдүн 24 мүчөмө ушу теңдеш кайрымдуулук фондунун жетекчиси Гүлмира Казакунованын эмгегинин аркасы менен аларга да ушундай бир күч кубат бере алам деп ойлойм да. Кыргызстанда Конвенция ООН о правах инвалидов деген ратификация болду. Ошол ратификация болгондон кийин майыптуулугу бар адамдарга көбүрөөк көңүл бурулуп, көбүрөөк көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылынып атат да. Албетте эми мынакей Каракол шаарында сиздер да көрүп атасыздар, бизде абдан көп жаңылуулар бар. Ошол объектилерди куруу убагында биз дагы ушул мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга дагы шарттар болсун деп түзүп атабыз. Азыркы учурда дагы мынакей жол тротуарлар жасалып атат. Ошол кезде дагы биз атайындап ушул адамдар ар кандай бир мындай жакшынакай шарттар менен шаар ичинде жүрүшсүн деп тапшырма берилген. Ушундай акциялар көз жаздымда калбай көптөгөн көйгөйлөр чечилет деген үмүттөбүз. Чолпон Мурзалиева, ТРК, Волна, Ысык Куля.